Журналисттер коомдук бирикмеси аймактарда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууга коомдук бирикменин өкүлү Марат Токоев жана Институт медиа полиси өкүлү медиа юрист Акмат Алагушев да катышты. Коомдук бирикменин төрагасы Марс Тулегеновдун билдирүүсүндө жолугушуулар жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен журналисттердин укук бузуулары боюнча мониторингдин 9 айлык жыйынтыгы менен кабардар кылуу, ошондой эле жергиликтүү журналисттерге өз укуктарын коргоодо эмне чараларды көрүү керектиги тууралуу маалымат менен камсыздоо болуп саналат. Иш-чараларда укуктук суроолор көп берилип, маалымат бербеген тарапка кандай кайрылуу керек, маалыматка жетүүдө расмий кайрылуунун жолдору, андан сырткары журналисттердин милдеттери дагы айтылды. Аталган уюмга мүчөлөрдүн саны 40ка жетет, ал эми башкармалык 9 мүчөдөн турат. Жанагы доо арыздардын көп болгону бул дагы укук бузуу болуп эсептелинет. Себептигине ЖМКларга карата укук бузуулар ушундай сотторго доо арызды берүү менен катталып атат да. Эми албетте демократиялык өлкөдө жашагандайын ар бир жаран ЖМКны сотко берүүгө укуктуу. Аны эч ким чектебейт. Керек болсо журналисттер деле макала даярдап атканда кимдир бирөө нааразы болсо сот аркылуу кайрылсаңыз болот деп эле айтылат. Бирок маселе мында сот болуп атат, сот системасында. Себеп дегенде алар ошо чечимди чыгарганда ЖМКларга карата доо арыздардын талабында коюлган миллиондогон сомдорду коюп атат. Себеп дегенде сот системасы аларды эске алып, алардын бюджетин карап, айлык акысы ошону көтөрө алабы ошол чыгымды деп ошого жараша чечим чыгарыш керек болчу да. 300 миң, миллион деген сомдорду эмес да. Мына ушул нерселер көп катталып атат да бүгүнкү күндө.